тартылбаган деп ушу намысты баарын артка таштап салдым ошо кызым үчүнчү. Баарына даярмын. Ушул мени кечирип койгула, ошо кыргыз эли мени кечирип койгула. Айла жок ушул мындай кыласың. Майда чүйдө жумуштар бар. Эми баягы мына айла жок экен да. Баягы вообще эле мындай тартылбай эле коеюн, көрүнбөй эле коеюн дейсиң, анан баягы кызың үчүн кылбаганды кылат экенсиң. Баарына даярмын мен кызым үчүн. Так, мен 2018-жылы бутуман катуу травма алып, төшөктө 3 жыл жатып калдым да. Кызыңызга биздин угуш боюнча күнүгө бир 2000 сомдук дары ичип аткан экен. Өзүңүз азыр бир жумуш кыласызбы, бир жакта иштейсизби? Шарт барбы ошого? Мен пенсия алам да. Пенсияга чыкканым ошо. Пенсиям бар анан. Качан башталды? Эмне болуп башталды? Канча жыл мурун? Ичкенин окуса берет да. Суу ичсе деле окуса эчтеке ал жак өтпөй калат. Беребиз да. Эле жок. Ошол болду. Ассаламу алейкум достор. Биз дайыма интервью тартып жүрөбүз. Бүгүн биз ушул Батирде жашаган Топчөбек деген агабызды жагдайын тарталы деп келдик. Агабыздын кызы катуу ооруп жаткан экен, больницада экен. Биринчи биз Топчөбек аганы өзүнө жолугуп, акыбалын сурап, кандай жагдай болду билип, андан кийин уланталы үйүнө кирип көрөлү, жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум. Топчөбек ага, сиздин жагдайыңызды угуп биз келдик. Кызыңыз азыр больницада экен. Кызыңызга да азыр барабыз, барып ал жактан да кабар алабыз. Ага чейин өзүңүз ушул жерде, ушул Батирде жашайт экенсиз. Өзүңүз жөнүндө бир кабар берсеңиз. Кызыңыз канча жылдан бери ооруп атат? Бул Батирде качандан бери жашайсыз? Өзүңүз иштейсизби? Акыбал кандай? Ушул жөнүндө бир кыска айтсаңыз. Так, мен 2018-жылы бутуман катуу травма алып, төшөктө 3 жыл жатып калдым да. Анан кийин анда кызым ооруй элек болчу. Анан өзүбүз квартирада жашачубуз. 40 жылдан ашык квартира алып жүрдүк да. Анан бул баламдын үйү. Балам болсо тиги Казакстанда азыр. Ошол жакта балам ошо үйүндө жашап атам азыр. Кызым ошо 2023-жылдары ошо катуу ооруп баштады. Мындай башталганына бир 5 жыл болду. Ооруганына, катуу ооруканына уже 3 жылдан ашып кетти. Ошондон бери больницалап жүрөбүз. Санап көрсөк бир 900дөн ашык жатып жүрбүз, 1000ге жетип калды уже. 1000 жолу уже больницада жатканыбыз канча. Ошондой аябай кыйналдык. Бул жер сиздин уулуңуздун үйү. Биринчи Ал азыр чет жакта ошонун үйүндө жашап жатат. Азыр кызыңызга биздин угуш боюнча күнүгө бир 2000 сомдук дары ичип аткан экен. Өзүңүз азыр бир жумуш кыласызбы, бир жакта иштейсизби? Шарт барбы ошого? Жок, мен азыр кайда. Мен жумуш деле кылбайм азыр. Эме бутум жумушка жарабайт. А так мындай эле эми жумуш деле жок, кыла албайм. Мындай жумушка жарабайм да. Майда чүйдө эптеп мындай. Кээде мындай. Билбейм. Жумуш деле жок азыр. Сиздин келинчегиңиз каякта? Ал жумуш иштейби же кызыңыз деле карап жатабы? Кызым деле карап калды азыр. Эми ошо ооругандан бери эле кызым жанынан чыкпайт. Ал да иштебейт. Ошол. Азыр күнүмдүк жашоо деген бар. Кызыңыздын дары дармеги бар. Ким жардам берип, каяктан акча алып кантип жашап атасыздар? Азыр кандай десем. Мен пенсия алам да. Пенсияга чыкканым ошо. Пенсиям бар. Намазканада балдар жардам берип турат кез-кезде. Ошол. Азыр кызыңыз жаткан больницага барып, ошону жакындан таанышып, анан ошол жака баргандан кийин кызыңыздын оорусу жөнүндө кандай болгонун ошонун жанында туруп баарын айтып берсеңиз, биз ошол жактан барып тарталы. Урматтуу туугандар, мынакей биз Топчөбек агабыздын кызы жаткан больницага келдик. Азыр Топчөбек агабыз менен келинчеги менен жакшылап сүйлөшүп, дагы бир сурайлы, кандай болуп атат, кандай диагноз коюлду, ошол жагынан келиңиздер. Сиздин кызыңыз азыр канча жашта? Кызым азыр 15те. 15те.
Качан башталды? Эмне болуп башталды? Канча жыл мурун? Бул уже бир мындай ооруп баштаганына бир 5 жыл болду. Анан кийинки акыркы 3 жылдан көбүрөөк уже өтүп кетти да, уже ошондон бери анан катуу ооруп баштады да. Улам 10 күндө 15 күндө эле больницага кайра ката жата берип ошо. Кызыңыздын оорусу канча жыл мурун башталды? Уже 5 жыл болуп калды ооруган. Анан 3 жылдан ашып калды да, уже ошондон бери эле тынбай эле больницадан чыкпай калдык да, больницага. 10 күн 15 күндө эле кайра эле жата берип. Азыр жатканыбызга бир уже 1000ге жакындап калыптыр санасак больницага. Ооруганда кандай белгилер бар? Кантип ооруйт? Ошону бир кенен айтып берсеңиз. Ооруганда бул бакшы эме биринчи жакшынакай эле жүрөт бир. Анан кийин бир 4-5 күндөн кийин анан кийин же бир жума болуп калабыз, кээде 10 күн болуп калат. Ошондо бир жүрөгү айланып баштайт, анан кусуп баштайт да. Кусуу берет, тынбай кусат. Анан больницага алып барабыз, обезвоживание болот. Реанимацияда жатып чыкты. Барганда эле анан өтө эле мындай өчүшүп кеткен, анан больницага жаткырат. Реанимацияга жаткырат. Реанимациядан чыкканда анан ошо больницада жатып 10 күн лечение алат, анан кайра келебиз үйгө. Үйгө келгенден кийин кайра 10 күнгө жетпей ушундай. Азыр болсо вообще бир жумага да жетпей калды. 3-4 күндөн кийин кайра кусуп баштады. Эң негизгиси кузуп калат. Анан Негизгиси кусат, анан кусат. тамак ичпей калат. Жок, тамак вообще ичпейт. Ичкенине кусуу берет да. Суу ичсе деле кусат, эчтеке ал жак өтпөй калат. Анан врачтар диагнозун чото мындай точно диагноз кое албай жатышат да. Деге эме предварительный диагноздор деле коюп 11 диагноз коюлду да, предварительный. Анемиясы бар, анан дагы эмнелер. Ошо артта алып кетти. Арттан анан синдром циклический рвоты деп коет. Ошо кусат да. Ошол. Сиздер Кыргызстандын ичинде эле көрүнүп жатасыздарбы же бир чет жакка да чыктыңыздарбы? Ошо чет жакка ошо элимдин жардамы менен, кыргыз элинин жардамы менен ошо срочно ошо биякта реанимацияда жатканда кыйналып. Анан мына аябай тяжелый болгондо анан булар врачтар айткан башка жакка алып баргыла, биз жардам бере албайбыз. 20 күндүн ичинде алып кеткиле деген да. Алып баргыла депчи. Анан биз ошол моментте элден жардам сурап коюп, акчабыз жетпей жок болуп, анан жетпей калып, анан ошо элдин жардамы менен жартылай акча чогулуп калып, анан ошо менен срочно кеткенбиз да. Анан аяк баргандан кийин жатты. Кайсыл жакка бардыңыздар? Москвага. Москвада ошо бир больницада жатты. Жатып ошол жерден Морозовский деген больницада, гастроэнтерологияда жатып. Ал жерден жакшы болуп чыкты. Жакшы болуп чыккандан бир 20 күндөй пока бияка келебиз дегенче болбой, уже акча түгөнүп, ошо акча жетпей калып, бияктан срочно кетип калганбыз да, жартылай акча чогулар менен деп аман алып калыш керек болчу да. Биз ойлогонбуз, операция кылат го депчи. Анан орустар операциянын кереги жок азыр, лечение керек депчи. Анан ошол жерде лечение кылып беришкен. Анан бир айдай жаттык го дейм. Аяктагылар кайра жаткырбайт экен да. Акчаң жок болсо жаткырбайт экен, эшикке чыгарып коет экен, вообще жаткырбайт. Реанимацияга жаткырат экен, первый помощь көрсөтүпчү. Реанимацияда жатты. Анан аяктан чыгарып коюшат, кайра келет, кайра чыгарат, кайра жатат. Анан эптеп тыйын таап анан кайра келгенбиз, ошо кайра келишкен. Апасы экөө эле барганда. Ошол. Азыр бул жерден кантип дарылап, эмне дарылар беришет? Бул жерде азыр точно диагноз кое албай эле, анан кийин тиги эмеде больницада жатты да. Тиякта бүт больницанын баарына жатып чыгышты. Инфекционный жатты, аларда показания жок деп, анан неврологияга отурушту. Неврологияда да показания жок дейт. Эндокринологияга отурушту, аякта да жатты, аяктан вообще кыйналып, анан аяктан да жакшы болбой, анан кайра гастроэнтерологияга отуруп, ошентип эле келдик анан. Анан хирургияга барып, хирургтар эчтеке таппай, анан эмне кылышарын билишпейт, анан мен акыркы жолу ошо илгертен бери ушинтип келдет. 900дөн ашык уже 1000ге жетип калды деп аткан жанагы. Апасы санап аткан бар канча жыл жатып туруп больницага. Кагаздары бар да толтуруп. 3 толтуруп папка болуп кетти жанагы эме кагаздары. Выпискаларчы. Анан ошол, анан диагнозун таба албагандан мен случайно жолдо келатып тиги мурда мен өзүм да медикмин да, анан случайно жолдо келатып тиги эме агайыма жолугуп калдым. Анан ошол агайымды издеп жүргөм да мурдадан бери. Илгерки ошо врач өзү ошо профессор ошол. Жолугуп калып сүйүнүп кетип, анан Аллахтын өзү сага жолуктурган турбайбы, анан сүйүнүп
Ошол агайды жолугуп калган ошол өзү клиникасы бар экен, ошол клиникасына келип ошол жерде жатып атабыз. Ошо күнүгө 2000 сомдон төлөйбүз. Азыр ушул сиздин агайыңыздын клиникасы. Ооба. Күнүгө 2000 сомдон бул жаткан үчүнбү же дарыларынабы? Бул жаткан үчүн эле. Дарылардын баарын өзүбүз таап келебиз. Тиги дарылардын баары азыр кымбат дарылар, кээ бир дарылар вообще жок экен биякта дарылар. Анан ошону таппай ошону Москвадан алдыргыла деп атат ошону. Ошону эптеп Москвадан да ошо алдырыш керек болуп атат. Кызыңыз мектепке барган жок же башында барып жүрдүбү? Башында бир 7 класска чейин го дейм. Ошо 6 класс бүткөнгө чейин барды. Жакшынакай эле барып эме барып жүрчү. Анан кийин ооруп калгандан кийин вообще бара элек азыр. Ошо канча жыл болуп калды уже. Ошо 3 жыл болуп калды го дейм. Мындан нары алдыда сиздерде кандай ойлор бар, эмне кыласыздар? Менин оюм ошо эме хирургтар ошо эмне кыларын билбей анан баягы наугад эле баарын ичин ачып көрөбүз дешкен да. Анан мен болбой бир жолу шанс бергилечи, мен ошо агайыма лечение алайын, бир нормальный ошо лечение алып көрөйүн деп. Атиякта Москвадан айчканда эч кандай хирургический кереги жок. Лечение алыш керек. Лечение менен ошо жакшы болот, диетаны кармап ушундай деп айткан да. Анан мен хирургтарга эме операция кылдырбай койдум анан. Мен барып айттым ошо дагы бир жолу ушул жака жатып көрөйүнчү больницага. Ошо өзүмдүн агайымды таптым, ошол агайымды. Кудайым буйруса бар Аллахтан да. Кудайым ошол. Эгер бул жактан лечениеден жыйынтык чыкпаса, операцияга бересиз. Анда эле жок, операцияга беребиз да, эле жок. Ошол болду. Ошол да. Азыр биз жалпы элге кайрылабыз. Ага чейин дагы эмне айтарыңыз бар? Эмне айтам, ошол баягы кандай десем, балдар ооруса жаман экен, баягы балдар ооруса ата эненин жүрөгү ооруйт экен. Ошол кызым жакшы болуп кетсин деп ушу үмүтүмдү үзбөйм. Аллахтан үмүт кылам. Кудай буйруса баары жакшы болот. Жалпы кыргыз эли көптүгүрдө көл болот. Ушул агабыз, Топчубек агабыз азыр өзү дагы иштебейт. Өзүнүн да ден соолугу жакшы эмес, ишке жарабайт, келинчеги да иштебейт. Ошо кызын карап дайыма ошо клиникада. Ушул жерге күнүгө жатканда 2000 сом, андан сырткары дары дармектин баарын өздөрү таап келет экен. Бул деле анализдери бар, көпчүлүктүн жардамы менен тааныштары ушинтип жашап келе жатышат. Сиздерден жалпы кыргыз элинен сураныч, ушу агабызга бир колдон келсе жардам берсеңиздер, бир кол сунсаңыздар. Ушул көрсөтүүнүн ылдыйына агабыздын эммак номерин, өзүнүн номерин жазабыз. Кааласаңыздар өзүнө чалып байланышып, кайрымдуулук кылам деген жандар болсо, ороз айында бир Аллахтын ыраазычылыгы үчүн деп бир кол сунсаңыздар деген бизде үмүт бар. Албетте ден соолугу бар адам, ден соолугу жок адамдын кадырын билбейт, ден соолуктун кадырын билбейт. Сиздерден суранабыз да бир жолу агабызга жардам бериңиздер. Ушул номерге кайрылыңыздар, кол сунуңуздар. Москва анализдер бул жерде анализдер кылбайт экен да. Только Москвада кылат экен да. Анан ошол жака анализдер жөнөтүш керек экен, бир кымбат анализдер экен алар. Бир эле анализ 25 000 болуп кетет. Ошондой анализдерди ошол жака жөнөтүш керек дейт. Анан ошол точно диагноз мындай кое албай жатышат да. Анан бияктан да бул агайы да ошо кое албай жатат. Ошо мындай диагноздорго бир эме бар, анча-мынча нюанстар болуп атат, окшошпой жатат. Ошон үчүн баягы кымбат анализдерди ошону көрүш керек деп атат да, ошол менен. Так мындай эми билбейм, эми көрөбүз да кандай болот. Ошол мен болсо ошол майда чүйдө баягы окут, майда чүйдө да баягы тияк бияка нормальный деле жумуш жок азыр. Майда чүйдө окут кылып жүрөсүң, тияк бияка жок. Анча-мынча деген. Орустар айткандай, где густо, где пусто дегендей. Ошол а так основной азыр иштей албай эле жүрөм. Кээде болуп калат эми анча-мынча тияк жумуш болуп калат, ошол жака бара калам. Майда чүйдө жумуштар бар. Эми баягы анан айла жок экен да. Баягы вообще эле мындай тартылбай эле коеюн, көрүнбөй эле коеюн дейсиң, анан баягы кызың үчүн кылбаганды кылат экенсиң. Баарына даяр, кызым үчүн.
Ben şu uğraşça ben or ben tüketsem жақсы қандай көріп şu kızım da aman aman kızım aman kalsın. Ben de alып келсін Құдай. Бары жақсы болады аға, қайғырбаңыз. Құдай бұйырса. Ешкім başına salmazmış. Da bırak ne жылаймыш da. Onlar vursa жаман екен. Анда көріп өзім ұрып өзім келсем жақсы olur. Айла жоқ екен бәрі. Şu tartılmağa önündeki şu namuslu da артқа тастап салдым şu kızım için. Bağırlar da yaptım. Şu beni geçirip oğlan, şu kırmızı elim beni geçirip oğlan. Ayla жоқ olsun ne olasın. Şu Бары жақсы болады, ойламаңыз. Жалпы қырғызстандықтар, жалпы қырғыз елі сіздерден жардам сұраймыз.